Каракол шаарынын тургуну Калиман Жумадулова кышка камылганы эртелеп эле көргөн. Үйүндө кичине балдар болгондуктан үйдөн жылуу болушу шарт. Калиман апанын айтымында жылына 7-8 тонна көмүр керек десе, быйыл 10 тонна көмүр камсыздалды. Кыш эрте келет деп эрте даярданып атабыз. Көмүрүбүздү түшүрүп алдык. Кышы менен 7-8 тонна көмүр жагабыз. Энергияны үнөмдөгүлө деген сөз көп айтылып, көп жерде кайра кеп болуп атпайбы, ошого жараша ошо үнөмдөйлү деп. Жеке турак жайларда жарыкты үнөмдүү пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары мончо, тамактануучу жайларда, соода түйүндөрүндө электр энергиясын үнөмдөөнүн оңой жолдору жазылган атайын буклеттер таратылууда. Кызмат көрсөтүү жана башка жайларда түнкү жарыкты азырынча көп колдонбой туруу сунушу дагы берилип жатат. Бизде эле ошо телевидениядан, интернеттен маалыматыбыз бар. Токтогул кезинде суу аз экендиги. Бизде эле электр энергиясын үнөмдөйлү деп 4 полоса да бизде. Ошону 2 полоса кылып күндүз, анан чередовать этип баардыгын күйгүзбөй, через один кылып күйгүзөлү деп электриктер менен сүйлөштүк. Алар келип мына эртеңдерден келип жасап беришмек болушту. Элдер Кудай буйрса баары тең туура түшүнүү менен кабыл алып атат. Анткени бул эми чисто энергетиктердин эле кызыкчылыгы эмес, бул эми бүткүл Кыргызстандын ар бир кардардын, ар бир жарандын кызыкчылыгы болуп аткандан кийин 21-22 жылга жакшынакай жарык менен өтүүгө аракет кылып, элдин баары тең туура түшүнүүнү мен кабыл алып атышат. Эске сала кетсек, Каракол шаарында 27148 абонент болсо, мунун 3000ден ашыгы коммерциялык жайлар. Түшүндүрүү иштери ушул коммерциялык жайларга тынбай жүргүзүлүп турмакчы. Эжел Мерисбек, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.